Мына ушул инсандын ушундай чыгармачылык кечеси, эскерүү кечеси жакында болот дейт. Ошол кеченин уюштуруучулары, демилгечилери бизде бүгүн конокто. Айтылуу ушундай кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал байкебиз Айбек Карымов жана акын Бактыгүл Чотурова. Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен кош келиңиздер. Бүгүн кубанычтабыз. Бүгүн студияга кирер замат айтып калдыңыздар, жакында эскерүү кечеси болот деп. Качан жана кайсы жакта болот? Кече өзүнө эмнени камтыйт дегендей. Сиз баштайсызбы? Кече мына 3 декабрда болгон атат. Эскерүү кечеси. Анан чоң программада концерт. Ал концерттин программасында Асан Керимбаевдин ырларын аткаруучу кыргыз искусствосунун чеберлери катышат. Андан сырткары биз бир жаңы китебин чыгарганбыз. Эскерүү китеби Ак булуттар алып кеткен Асанкалы Керимбаевди. Ушу китептин дагы бет ачары болот го менимче. Бул китепти сиздер чыгардыңыздарбы? Бул китепти даярдаганы биз даярдадык түзүүчү болуп. Анан эми азыркы заманда китептин каржысын бербесе чыкпайт да. Каржысын ушул биздин Токтогулдук инебиз Кадыр Бузурманкулов деген жигит Асан Керимбаев атындагы фондду жетектейт. Ошол анан кийин Токтогул Атайын фондунун жетекчиси Талай Чутоев деген жигит экөө биргелешип каржысын төлөп, анан кийин Атайын ушул 65 жылдыгына карата чыгардык да. Юбилейин утурлай бул иш-чара. Сиз дагы бул жактан ошо агабыздын ырларын аткарат болушуңуз керек. Эми бул аябай чоң иш-чара болот. Негизинен ошол күнү Асакемдин бир арбагы козголуп алат болуш керек деп ойлойбуз. Себеби ушул күнгө чейинки Асан акенин эл ичине сүңгүп кирген ырларын, обондордун баарын биздин ырчыларыбыз, жаш ырчылар, ортомун, улуумундун баары жогу топтолуп келип туруп ушул жаңыртабыз. Албетте мен делем өзүнүн ырын ырдаганга мага ыр деле жетпей калды болуш керек себеби. Анан Бактыгүл эжем экөөбүз Асан акенин ырларына бир эскерүү жазып, мен ошого даярданып, өзүнчө обон иштеп чыгып, ошону алгач алып чыгайын деп атам. Көбүнчө бирок баягы уюштуруу милдети менин мойнумда болгондуктан азыр бутум жерге тийбей жүгүрүп, ушул ишин бир иштеп жүргөн мезгилиңиз. Концерттин уюштуруу милдети менин мойнумда да. Жакшы. Анан кийин сизге мындай суроо бергим келип атат. Сизден башка аты баштуу ырчылардан кимдер болот? Ушу Асанкалы Керимбаевдин ырларын ырдаган. Эми бул жерден эң башында турган Темирлан акем Сманбеков деген Ак булуттар деген ырын ырдап жүрөт. Ошо Темирлан акем баш болгон, андан кийин Гүлнур Сатылганова, Роза Аманова, Бекборбиев, Сыймык Бейшекеев, Токтобек Асаналиев, Абидин Темиров, Кадыралы Артыков, анан дагы жаштардан тиге Нурлан Насип, Мирлан Баеков, калган эсимде жок, бир 20дан ашык мен кыйындын баары келет го. Эми Асан акени нуру менен нан таап, ошону менен Кадыр баркка жетип жүргөн бүт ырчылардын баары келет десем мен жаңылышпайм да. Жакшы, сизге суроо бергим келип атат. Ушул китептин бет ачары кылгандан кийин китепти кайсыл жактан тапсак болот? Китепти бул Бишкекте Нуска деген дүкөн бар, кыргыз дүкөн. Ошого коюлат. Анан кийин концерт башталарынын алдында ошо филармонияда өзүнчө орунда коюлат. Каалагандар ошол жерден алса болот. Сиз бул жакта дагы бир китеп алып келдиңиз. Балким бул тууралуу да кичине биздин теледөгүүчүлөр үчүн. Жаңы чыкты окшойт бул китеп. Бул мен өзүм жаңы китебим. Жаңы китебиңиз бул. Кудайдын кариги дейби? Кудайдын кариги. Жаңы бул эми лирикалык ырлар, ичинде ушундай аталыштагы бир ыр түрмөк бар, философиялык ойлорду анча-мынча аракет кылып жазгам. Андан сырткары мында ушундай ыр түрмөктөн үчөө бар дагы. Бири Тамирис тууралуу Тумар Ханыша деген биздин сактардын падышасы, биздин апабыз тууралуу бир эпикалык драма бар. Бул китепти кайдан тапсак болот? Бул китепти дагы ошо Нуска дүкөнүнөн тапсак болот. Нуска дүкөнүнөн. Бишкекте жападан жалгыз бир эле кыргыз дүкөн бар. Ошого коюп атабыз.
Андан Анан кийин Айбек байке, сиз уюштуруучу болуп атпайсызбы ушул Асанкалый Керимбаевдин эскерүү кечесининчи? Ошол жака Асанкалый Керимбаевдин туугандары, жакындары келеби? Эми албетте жубайы жеңебиз Токтогулдан иниси бар, Жумакалый Керимбаев деген. Анан эми балдары Жанат, Манат деген эки балдары Москвада эң ТНТ дагы кайсы бир каналдарда иштешет. Анан алар баягы убактысы болбой экен, бирок мындай атайын видео куттуктоолорун жөнөтүшү мүмкүн. Анан эң негизгиси биз муну концерттен түшкөн каражатты Токтогул районундагы маданият үйү Асанкалый Керимбаев агабыздын атында. Ал жерде атайын музейи бар. Ошол музейин ремонттоп, ошол музейине бир чоң музейдин алдында, маданият үйүнүн алдында бир атайын эстелик монумент музей эмесин бюстун коелу деп ошо каражат топтоп туруп жазга чейин ошону ырастап бирден бир максатыбыз ушул да 65 жылдык карата. Абдан жакшы экен. Ушул тилеген тилектериңиз, албетте максаттарыңыздар иш жүзүнө ашсын демекчибиз. Чоң рахмат таң эрте келип биздин телекөрүүчүлөр үчүн ушундай маалымат бергениңиздер үчүн. Сиздерди дагы да болсо бул студиядан дагы көптөгөн жаңылыктарыңыз менен күтүп алууга даярбыз. Рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз келтиргениңиздерге. Рахмат. Ал эми биз болсо шаар тургундарына кезекти берели, Биздин сурообуз төмөндөгүчө жаңырат. Кайсы кийимди үтүктөө оңой жана кайсы кийимди үтүктөө оор деп. Келиңиздер биздин шаар тургундарынын жообун чогуу көрөлү. Кеттик.